Ошо былтыркы орозодо мен Инстаграмдан көрүп калдым, ушуна 5 сомдон берсеңер Куран сатып алабыз, анан мечиттерге хадия кылабыз деп эмне деп ушундайлар акчалар чогулуп атат да. Карап көрсөңүз, мечитте, медреседе, китепканаларда Куран толуп кеткен, бирок окуган киши жок. Окуган киши жок да, жатат ушинтипчи. Мына биздин 3-чү этажыбызда толтура Куран. Алып мен окуйм дегендер болсо, мына келиңиздер, биз берели силерге. Бекер. Жөн эле Куранды сатып мындай мечитке 10 коробка сага. Мен медресең 10 коробка деп, аны музейде кылып полкаларга илип койгондон эмне пайда? Окулбаса, маанисин түшүнбөсөк, амал кылбасак, ал музей сыяктуу сакталып турбаш керек ал Куран. Ошол Куранга кетип аткан акчаңыздан көрө бир кошунаңыз бир үй бүлөнүн мектепке бара турган сабактарга окуй турган китеби жок. Ошол китептерди сатып бериңиз. Илимдүү, билимдүү кылып ошол тарбиялайлы. Көмүрү жок олтурат, квартирасына акча таппай жүргөн канча бир туугандарыбыз бар. Ошол жактарга сарптаңыз. Куран качан белек болуш керек? Качан гана алып окулса, качан гана алып окуп, киши тадаббур болуп, үстүндө амал кылына турган болсо, анан ал Курандан көркүнө чыгат да. Алып коюп анан бул атамдан эстелик эле, же досум умурадан алып келди эле деп текчеге чаң басып коюп, аны менен адам эртең кыяматта кутулуп кетпейт. Аны окуш керек. Садаканы ушундай бир муктаж үй бүлөлөргө берели, туугандарым.